Assalamu alaikum agayın. Жаңы жыл менен жалпы барыңарды куттуктайбыз. Ден соолуктун жылы болсун. Эң башкысы ден соолуктун, калганы табыла бере турган жагдайлар. Эми көптөн бери Самир дос келбей жүрдү эле. Бүгүн келип өткөндө да кеп кылдык. Мынабу мааракелер, дайым эле мааракелер өтүп атпайбы биздер. Баягы Салижан Жигитевдин эле устатымдын тамаша сөзү менен айтканда, Кыргыздарда эмне көп, маарака көп, баатырлар көп дегендей, даңктуу баатырлар. Анан булар менен мындай карусел экен, жакшы экен ал. Бизде той токтогудай эмес, ылайым тоюнан берсин дейли. Анан бүгүн бүгүн кеп кыла турганыбыз мына Замир достун атасы Эсенбай уулу Эсенбаев, баягы Советтер Союзунун тили менен айтканда Эсенбаев Келдибек аксакал 7 январда 100гө чыкмак экен, 100гө. Анан өзү деле ушу 100гө чамалап 93 жыл жашка келген. 93 жашка келип, анан өмүрдөн өттү да кайран киши. Эми баягы жалаң эле тиги өйдө жактан сүйрөп чыгып эле кеп кылабыз. Мына жөнөкөй биздин Сталин тили менен айтканда, илгери Сталинден сураган экен да, согушту сиз жеңдиңиз, тигиби деп кошоматчылар сурай бериптир. Анан Сталин айтыптыр, жок, мен жеңген жокмун. Жөнөкөй Советтер Союзунун жөнөкөй солдаттары жеңген деп, жокерлер жеңген деген сөзү бар да. Ошо сыяктуу мына биздин коом дейли, мамлекеттин, элдин туткасы ошол караламан, жөнөкөй, унчукпай жүргөн адамдар. Ошолор түптөгөн элибизди деле, мамлекетибизди деле, келечегибизди деле. Ошолордун бири ушул мына Келдибек аксакал. Келдибек аксакал мына менин атам да мугалим болгон. Mugallimçilik деген Советтер Союзунун убагында абдан чоң мына бизде агартып көгөрткөн мугалимчилик эми бүйнөдө деле ардактуу кесип. Мугалим жанагы Македонский айткандай, мага ата-энем өмүр берсе калганын Аристотель берди деп атпайбы. Ошол Келдибек аксакал жаштайынан мына атасы атактуу Эсенбай эсепчи деп аны көп айттык баягы санжыраларда. Анан эми барып Сарбагыштын ар жагынан келип атпайсыңар, Манап бийден келесиңер. Анан ушу Келдибек аксакал кадимки шапак манасчы. Шапак. Мына балык ооз деле ошол туугандары болот экен. Кийин Кочкорго көчүрүп барышы убагында балык оозду бу Байтык баатыр өткөндөн кийин. Анан кийин кайра келип алган ким? Анан кийин мына ушуларга тууган. Белгилүү кишилердин эле ушул уюгунан, ошолордун уркунан чыккан киши. Анан эми алардын биз кайталап отурбайлы, мына Келдибек аксакал эмне иш жасап кетти дегенге токтойлучу. Бул ушу 23 жылы төрөлгөн экен. 23 жылы төрөлүп атпайбы? 7 ноябрда кесте баягы кат-сабат жоюлуп, кадимкидей орду менен коюлган да, ошол туулган метрикасы. Анан 42 жылы согушка кетип атат. Ошого чейин 9-класстагы кесте менин атам деле ошондой болгон. 9-классты бүтүп эле жакшы окугандар, 7-классты бүтүп эле мектепке мугалим болуп калып, мугалим жетишпейт. Анан директор болуп тургандан кеткен экен. Анан согушка барып, эми согушка барганда ушул кызык жери бул киши кадимки биздин айтылуу профессионал жазуучу Мукай Элебаев менен мына даярдыкта 3-4 ай чогуу болгон эскерүүлөр бар да. Жанагы Витебский деген шаарда, Саратовдун жанында. Ошол жерде 3-4 ай Мукай Элебаев менен бир жанаша жатып, ошол кайран Залкардын сөзүн угуп, анан а киши бияка жетпей үнү зар болуп, анан дүйнөдөн өтүп атпайбы, жана борон ала албай. Ошонун баарын кийин Келдибек аксакал эскерүүлөрүндө бар. Анан согуштан жарадар болуп келет. Абдан кыйынчылыктарды көрүп. Эми ал согуш деген согуш болгон. Анан келип, мына айылда кайра эле мугалимчилигин уланткан экен, үйлөнгөн, 13 балалуу болгон, жалпы. 13 балалуу болгон балдарынын баарын мынабу Бермет эженин Шербет Келдибекова кызы, Кыргыздын классикалык акыны, таланттуу акын кызы, биз жакшы көргөн эжекебиз. Ошол кишинин эскерүүлөрүндө дайын айтылып турат да. Анан ошол директор болуп жүр көп жыл. Анан колхозду башкарыптыр, башкармада болгон раис түштүкчө айтканда. Анан мына ошол мектепте директор болуп жүргөнөн эс алууга чыккан да. Анан орден медалдары бар киши. Анан эң башкысы ушу балдарына татыктуу тарбия берген. Эми мен муну ошол жанагы таланттуу акындын өзүнүн эскерүүсү бар да. Мына дайыма кеп кылып биз суктанып жүргөн мына Кербен деген эжебиз өзү
редакциялап, мұны Алым Тоқтамышев деген өте орысша айтқанда жестокий редактор жанында тұрып, мұны аябай редакциялап, мынау шлифовка қылып шығарған Қырғыздағы табелік кітап өзі, Кербен деген. Саналуу мыкты чыккан ыр жыйнактардын бири да, ыр жыйнактардын. Ошондо мындай деп эскерип атат. Атам Есенбай Келдибек уулу Атамекендик согуштан катуу жараат алып келет. Бир аз жакшы болгонсуп жүрүп, анан жарааты күчөп оорутуп, улам больницага жатып узакка дарыланат. Ошол үй бүлөдөгү оор абал акырында мен жарыкка келипмин. Келээрим менен катуу сыркоолоп, ата-энемдин түйшүгүн үстүнө түйшүк кошом. Жүрөгүмдө туубаса кемтик бары операция жасалганда гана көрүндү. Агам, эжем, анан мен 6 сиңдим, 4 иним бар. Жүрөктүн азабын тартуу тагдыры атам экөөбүзгө гана туш келиптир дейт. Мына эже 5 жолу жүрөгүнөн операция болгон, ошону көтөргөн киши. Ошондо да калеми колунан түшпөй, бизге шедеврларды таштап кетти. Ошол атасы оорулуу болгонун мына эки ооз сөз менен айтып атат. Ошол Келдибек аксакалдын бир эрдиги, албетте балдарына жасаган, чарбасына, мектебинде көргөн мен бар. Кандай сонун жерде курулган жанагы Бермет деген кызы, кийин ошол көмөк менен эл аралык уюмдардан салдырып берген айылда мектебинде көрдүм, абдан татынакай мектеп. Эң мыкты эрдиги ошол балдарына мыкты тарбия берген, анан жанагыдай ооруну ошол канча эле жашында ошол инсульт болгон экен, инфаркт болгон экен. Ошону көтөрүп 93 жыл жашаганда. Мына кандай катуу тартипте бул киши. Көрдүм, ооруну жеңсе болот деген мына ушул киши далилдеп кеттир мен. Ушундай көрөм да. Ооруну жеңген да. 93 жыл деген кылым жашайт деген сөз. Анан мына байбичеси Гүлипа Айшенени көрүп калдым мен. Сенин үйүңө барып, ал кишиден интернетти үйрөндүм го мен. Мына телефонду намыстанып ошо кишиден үйрөндүм. Ошо азыр телефон билбеген ушул интернетке көңүл бөлбөгөн мен байкелерим жүрбөйбү. Жөн калемдештерим бар да, аны кереги жок деп. Ал ошол Гүлипа апабыз 90 жаштан өткөндө ошол өздөштүрүп алыптыр интернетти. Анан мен уялып ошондон үйрөнгөм. Анан ал киши жакында эле өттү дүйнөдөн. Ушундай Келдибек аксакал ошол 100кө чыкмак. Мына тирүү болгондо 100дө эле 93кө чыкты. Балдары бар артында. Анан мындай мынабы эскерүү, атаны эскерүү, энени эскерүү кимден эскерилет? Анын урбактарынан эскерилет экен да. Мына кандай албетте эмгегинен дечи эми кайталангыс дейт, Шекспирдей, Толстойдой же дүйнөнүн Хемингуэйдей эмгек таштап кетсең, ар кандай ачылыштарды, илимий ачылыштарды таштап кетсең өлбөйт. Алыкулдай эмгек таштап кетсең, Чыңгыздай, Айтматовдай. А бирок жакшы балдарды тарбияласаң дагы мынабы атын кайра жаңырып, улам чыгып турат экен да. Мен ушул эженин мынабы жыйнактарынан бир жакшы көргөн ырлардын бири мына Атама деген. Бул өзү көлөмдөр, бирок ошону мен чийип койгом. 4 куплет абдан керемет да. Атасынын образын, анан өзүлөрүнүн ким экенин мына автопортрет. Ошондон окуп берейинчи. Атаке, ушул болсун сөзүбүздүн акыры. Бирде кургап, бирде сууда кел аттым, ыра көрбөй ысык суугун тагдырдын, бу турмуштун даңгыр жолун көп айттың. Тирүүчүлүк мейли урсун бурганак, төксүн жамгыр жакырчылык термесин, болсун баары агөрөкчө ал тагдыр, улкуп жулкуп күн көрүүнү бербесин. Тирүүчүлүк мейли асман түнөрсө, ачык күндө арамдыктан келбесин, болсун баары агөрөкчө тагдыр шол, жанды сатып даңк истөөнү бербесин. Абир деген аргим аттап кет алгыс, көкүрөктүн жандан бийик жарыгы, силер өңдүү тагдыр маада буйурсун, аркыл чаңга басылбастан кароону дейт. Мына автопортрет. Мына ушу 4 куплеттерде атасынын дагы Шербет Келдибекованын да автопортрет турат. Ошол жанагыдай ак басып караны аттап кете албаган, актыкты аттап карага аралашып кетпей турган ыйман жөнүндө сөз болуп атат да. Мындан ашык айтуу мүмкүн эмес. Мүмкүн эмес. Анан кийин мынабы бул кишинин эми мынабы соңку өзү аягында китебинин аягында жазган. Атам эсеп сабагын окутту. Көбүнчө биздин айылга. Эсеп сабагын мен да алгач өз айылыма окуттум. Эсенбайдын эсепчилиги атамдан кийин бир туугандарыма эжем Берметке, иним Сезбекке күчтүү өтүптүр. Булар эсеп деген ошо математиканы айтып атат да. Ошо Эсенбай эсепчи дагы ошо күндү мына жылдыздарды, жылдын кандай алар жөн эле
Bizde мындай bir kede түшүнүк бар да, кайыптан келген анан не деп эле. Жок, алар карандай ошол Эсенбай эсепчилер табият менен табият изилдеген адамдар болгон. Алар диплому жок, илимпоздор да. Ошол карандай жылдын ар бир жылдын ошо топурагына чейин өсүмдүктөр кандай гүл ачат, кайра кандай куурайт, куштар каяка учат, ушунун баардыгын жылдыздардан өдө бүт эсептеп туруп анан жылдын кандай болорун айткан кишилер да. Мына ошол эсепчи математикалык астрономдук кийин тукумдан тукумга өтүп атпайбы? Мына эженин дагы таланты. Ошондой ат көтөргүс мына ондай ырларды таштап кеткени. Мына ошол Эсенбай эсепчиден келет. Этиги аккан арыктан суу агат дегени. Эми 100 жыл деген бул кылым, атаң абдан жакшы жашаптыр. Балдары ылайым ошол жанагы Искендер деген уулуң бар экен. Неберелериң ошол атасындай болгон. Мына эң башкысы Айтматов айткандай, күн сайын адам болуу деп атпайбы? Ошол Эсенбайдан келаткан, аркы тетияктан келаткан жанагы актыкты аттап өтүп кетпеген ыйман берсин деп тилейли балдарга. Эң башкысы ошол. Калганы ола бере турган нерселер. Жакшы.